Эстип туруп эле нары казык. Таштанбай Айдаровдун 3 уулу бар. Балдарына турак жай салуу үчүн жер участогун алууга арыз таштаганына 10 жылдын жүзү болгон. Бирок ушул күнгө чейин жер ала албай, натыйжада балдары миграциялап кеткен. Эми жер алсам балдарым кайра айылга келишет деп сүйүнүп турат. Анан жердин жоктугунан балдарыбыз ички миграция, тышкы миграция болуп баары шаарга кетип калган. Анан мына азыр эми жалпы карапайым элдердин атынан аткаруу бийлиги, президентке бардык арызчылык билдиребиз. Бул карапайым эл үчүн эң чоң олжо болду. Эң биринчи биз мына чек арада турабыз. Чек ара Худжан обласы 3 миллион калкы бар. А биз Баткен обласынын 500 миң калкы бар, анында бир 200 миңи миграцияда ички тышкы. Жаңгы берилип жаткан жердин аталышын жергиликтүүлөр Алтыадыр деп атап коюшкан. Бул жакта суга суу каналы бар. Ал эми таза сууга жана электр энергиясын тартуу үчүн долбоор жазылып, каржы маселеси да жарым жартылай чечилип калган. Зарылдар келип көчүп келе берет. Анан биз уже ал жагындагы пландаштырып атабыз. Уже Алтыадыр таза суу муниципалдык ишканасы деп, ушул жердин таза сууга уже ишкана түзүлдү. Буну менен биз долбоор жазып даярдап атабыз. 20 миллион сомго 22 километр жерден таза сууду тартып келебиз. 300 гектар аянттагы жерди учурда 1800 жаранга 10 сотуктан бөлүп берип каралган. Ал эми калганын жакынкы жылдарда айыл аймагынын карамагындагы 250 гектар жерди трансформациядан өткөрүп, жерге муктаждарга бөлүп берилүүсү мерчемделүүдө. Президентибиз Садыр Жапаровдун колдоосу менен ушул 300 гектар жер трансформациядан өтүп келип, ана бүгүн элге берилүү алдында турабыз. Мына калса бул жер бир чоң айылдардын катарында болот. 1500 азыр биринчи поток менен 1500 адамга берилет азыр. Анан дагы бир-эки иштери бар кичине. Алар менен дагы 300 жалпы 1800 адамга күндө жер берилет. Бизде азыр кезекке жер алууга муктаж болуп кезекке тургандардын саны 3000ден ашууга болуп калды азыр. Белгилеп өтсөк, Карабак айылынан сырткары облустун башка аймактарында да жерлер трансформация болуп, элге турак жай салуу үчүн бөлүнүп берилүүдө. Жалпысынан Баткен облусунун аймагында 600 гектардан ашык жер аянты элге бөлүнүп берилет. Нурзат Кабылжан кызы, Медербек Айдарали уулу, Алтын 5 жаңтары.